Салам урматтуу достор, Мирел Аку силердин алдыңарда ушул микрофондо кызмат кылууга даярбыз жана биз маанайыңыздарды көтөрүп, кызыктуу бир теманы сунуштайлы дедик элек. Бул жерден мүмкүн суроолоруңуздар пайда болот. Ошону унутпаңыздар, жазып кетиңиздер. Анда эмесе Акуга сөз берейин, кайсы тема экенин, анан учурашып кетсин албетте. Ооба, албетте учурашып алайын. Кандайсыздар? Биздин сүйүктүү угармандарыбыз, баарыңыздарга салам. YouTube каналыбыздын катталуучуларына өзгөчө салам айтабыз. Эгерде каттала элек болсоңуз, сөзсүз коңгуроону басып катталып койгонду унутпаңыз. Анан ар бир подкастты жакындарыңыз менен бөлүшүп койсоңуз, биз кубанычта болобуз. Бүгүн болсо биз үй-бүлөдө күйөөнүн милдеттери жөнүндө сөз кылалы деп аткан чагыбыз. Кандай милдеттер бар күйөөлөрдүн? Ой, эркектер. Күйөөлөр билип эле угуп калган болуш керек, ал милдетти күн сайын угат болуш керек. Муну кыл дегенде. Мен аябай таң калдым. Бир жолу бир китеп окуп калдым. Монусу мүмкүн сен деле окусаң керек, Гарри Чапмендин китебин. Ал жерде аял айтат экен да, керебеттин буту сынганда канча болду? Оңдоп койсоң болот. Шкафтын буту сынганда канча болду? Оңдосоң болот. Сенин милдетиң да. Оңдоп койсоң болот, эркектей болуп деп айта берет. Араядан айлар өтөт. Баягы күйөөсү оңдобойт. Бир күнү үй-бүлөлүк кеңешчиси айтат экен да, антпе. Сен эми жумуштан келгенден, азаматсың, иштеп келбедиң деп. Азаматсың, сен чарчаганыңа карабай мондай кылдың деп макта дейт да. Анан мейличем ушун мактоого татыксыз болсо да мактайын деп турган күйөөсүн мактай баштайт. Мактай баштаса бир күнү келсе эле керебеттин буту оңдолуп калган. Бир күнү келсе шкафтын эшиги оңолуп калган да. Анан ансыгандай кээде биз милдетти милдет катары жүктөп же милдет катары көрөбүз, бирок чындыгында бул милдет эмес, үй-бүлөгө кызмат кылууга мүмкүнчүлүк го дейм, Ошондой го дейм. Негизи мындай карап, азыр милдеттүү дегенде бир оюма бир сөз келип катуу тиет, Катуу. Я никому ничем не обязан деген келдиби оюңа? Сразу эле келди. Бирок мен мындай мисал мүмкүн буга лайыктуу эмес, бирок кичине түшүнүүгө жакшы болот го дейм. Мен унаа айдап келатам да, унаа айдап келатканда правиланы бузбай, жол эрежесин бузбай түз келатканда бирөө жол эрежесин бузуп туруп, мен алдыма чыгып туруп, анан кайра өз эмесине кирип кетти да. Анан мен сигнал берип туруп, анан светофорго токтоп калдым. Айнегимди түшүрүп отуруп, карабайсыңбы күзгүнү, мен келатпаймынбы десе, сен эми токтоп кой да, тормоз теип кой да деп атпайбы. Андан эмне болмогон дедиби? Эмне болмогул, эми токтоп койбойсуңбу деп атпайбы. Анан мен туруп айттым да, сен мага эмне милдет кылып атасың аны токтоп койго? Менин жолум болот атпайбы? Сен милдетчисиң деп туруп, бирок сөзүмдү кандай кабыл алды көрүнүп турду да бетинен. Ал болсо мындай эле унчукпай эле кетип калды да. Ошол айтылган сөзүм негизи бул милдеттүү дегенде кичине чынында катуу болот экен да. Түшүнүп турат адам милдеттүү экенин, бирок кээ жерде райым көрсөтүп койгондо эле болот да дегендей сыяктуучу. Сен дароо эле мурталарга болушуп баштадың го, Анда негизичи үй-бүлөдө эркек эмне кылышы керек дебейликпи, андачы. Менимче, менин оюмду айтып көрөйүн, анан сенин оюңду айтып көр. Менимче, мырза, эркек баягы үйлөнгөндөн кийин каржылык жагын толугу менен мойнуна алышы керек деп ойлойм да. Бул мен үй-бүлөмдүн тамак ашын, кийим-кечегин баардыгын камсыздайм. Бала чакалуу болсом ошого даярданып камсыздайм деши керек болуш керек. Эми бирок албетте ар бир өлкөнүн экономикасы аргандай, анан азыр иштебеген аялдар деле аз, бирок эң негизинен эркек мындай өзүнүн жоопкерчилигин мен бул үй-бүлөнү үчүн кам көрүшүм керек деп кам көрүүчү катары сезиш керек го дейм. Туура. Эң негизги нерсе мен деле ушинтип ойлойм. Мындай кандай гана экөө шарты болбосун. Мисалы эркек бир жумушта иштейт, башка мүмкүнчүлүгү жок. Аялы болсо башка жумушта иштейт, анан аялынын жумушу жакшыраак, акча көбүрөөк табат, эркеги азыраак табат. Анан бул жакта мындай басым, эркекке негизи бул жаратат басымдычы. Мен аялым көбүрөөк табат, анан мен багып аткансыйт депчи. Мен негизи бул проблема деле эмес, көбүнчө айткандай сүйлөшүп, негизи милдеттүү, албетте катуу сөз угулбасын, бирок эркектин ушул милдети бар. Үйдү кам көрүү. Башынан ушундай. Башынан эле негизи ушундай да. Ушинтип эметсе, бул эркек деп түшүндүрөт да. Бул күйөө үйдүн башчысы деп ушул менен да. Мен эстеп кеттим, жана Торат китебинде бир сөз бар экен да. Баягы күнөө дүйнөгө киргенден кийин Кудай ата адамга сен эми жеке териң менен нан таап жейсиң дейт. Аял болсо айтат экен, сен ушундай катуу толгоо тартып төрөйсүң. Жылан сенин согончогуңду чагат, сен болсо жыландын башын жанчыйсың депчи. Анан мындай карап отурсаң, башынан эле эне төрөй турган болгондон кийин, демек ал баланы эмизиши керек, тарбиялашы керек, мындай баягы жардам бериши керек. Эркек болсо мындай сырттан коргоочу, кам көрүүчү, мындай ал үй-бүлөнүн баягы материалдык, анан
коопсуздук жагын толугу менен колго алуучу. Туура. Анткени эркек күчтүү да баары бирчи. ооба. Кээ бирде мындай айтат бир жакшы психолог айтты эле, негизи аял киши канчалык лидер болбосун, аял киши канчалык акча таппасын көбүрөөк, эркектей сезиш керек дейт да. Эми эркек десем onu столго чалып, мен эркекмин, мен айткандай болот бир эмес. муштап эмес. Ооба, бир муштап эме жок. Бул жерде эркек деген алгандай эле бул милдетин билип, буну колго алып, түшүнүп, өзү мындай кылыш керек экен да. Ошондо негизи чечимдин баары кандай десем, чечим эмес, туура эмес айтып коем, чечим экөө чогуу эметсе эң идеалдуу ошондой да. Бирок мен мындай ойдомун да, мисалы келтирем да ар дайым. Кыздар менен сүйлөшүп калганда, жанагы азыркы феминизм деген көп чыгып атпайбы? Анан көп кыздар ушинтип чыгып айтат, анан сүйлөшүп калам. Феминисттер көбөйүп кеттиби? Ооба. Сүйлөшүп калганда мындай деп айтат да, ошол жерден анан мен мындай мисал келтирем. Унаң менен айдап баратасың. Сүзүп алдың. Келип, сен өзүң сүйлөшөсүңбү же күйөөң келип туруп сүйлөшүп береби? Жөнөкөй жалпак тил менен. Ал албетте өзү деле сүйлөшүп алат, бирок көп учурда кимди чакырат? Билген күйөөсү келет, билеби, билбейби, түшүнөбү, ушуну мойнуна алып, бул милдеттүү болот да, бул проблеманы чечет. Ошондой сыяктуу эле да, негизи өзү албетте өзүнүн аялынын, эркектин өзүнүн милдети бар, өз жумушу бар. Көбүнчө учурда эркекке ушундай милдет берилип калыптыр. Мындай айтканча, чечүүчү акыркы чечим эркекте болушу мүмкүн, анткени кандай гана чечимге келбесе, эркек жооп берет экен. Күйөөсү жооп берет экен. Анткени аялым жооп берет, аялым өзү эметпеди деп кайсы эркек айтат? Мындай айтканча, кыздар канчалык аялдар эметпесе, өзүн коргоп эметпесе дагы, бирок ушундай учурлар келгенде анан эркектин мойнуна түшкөндө кандай жеңил, бул жакшы нерсе да, негизичи эркек деген чече алат. Ооба. Эми ушул жерден сенден сурагым келип атат да, Мирель, мисалы, камкордук, бул каржылоо дегенде демек акча табуу жөнүндө сөз болуп атат да. Сен үй бүлөңө мисалы акча каражаты болгондо кантип ошо үй бүлөңө анда акчаңды жумшайт элең? Да, мисалы тапканның баарын 100% үй бүлөңдүкү болобу же жок, меники мынча пайыз, анан үй бүлөмдүкү мынча пайыз дейт эле. Мындай, жана башында айткандай эле, эгер аялым деле акча тапса, көбүрөөк болсо, мен мындай көз караштымын да. Эгер мен таптым мына акча, мен иштеп атам, үй бүлөнүн мындай айтканча туруктусу, үй бүлөнүн камп көрдүгү баардыгы менин мойнума кирет. Мындай эмес да, мен мүмкүн чого кошобуз, чого чыгарабыз акчаны, албетте ортодо болот негизи, бирок мындай айтканча менин мойнумда болушу керек дегендей ойдомун да. Жоопкерчилик менде болуш керек. Бирок мен албетте бир жаштарга дагы айттым эле, ошол жаңы үйлөнүп, жаңы эметип атканда өкө кыйналып жүргөн акча менен эметип анан айткам. Силер 20 миңден алып атсаңар, 15тен үйгө салгыла. 5тен өзүңөргө калтырбайсыңарбы дегем да. Анткени подарок бересиңер, жакка барасыңар, тинтесиңер, личный расход, бул өзүңөрдүкү 5 миң алып койгула, айтылып туруп. 15-ти, 30 миңди үйгө ортодо болуп экөөңөр колдоносуңар. Кийим аласыңар, тамак аш аласыңар, коммуналь төлөйсүңөр, чогултасыңар. Бул экөөңөрдүкү. Ошондо кичине жеңилирээк, оңоюраак болот дегеним да. Анан мен ушундай ойдомун да. Албетте баары бир милдеттүү жана мен мойнума, эркектин мойнуна ушул үйдү камп көрүү деген калыш керек. Жакшы, андан тышкары дагы менин атам көп айтат да, эркек үй бүлөнүн руханий жан дүйнөсү үчүн аябай кам көрүш керек депчи. Биздин убактыбыз бүтүп калдыбы, Бүтүп калды, 9 мүнөт. Анда угармандарыбызды ушул учурда Алкитап чекит медиа сайтына чакырабыз. Катталганды унутпаңыздар, анан подкастты жакындарыңыз менен бөлүшүңүз. Ылдый жакка сөзсүз түрдө өзүңүздүн жеке оюңузду жазып коюңузчу. Жана айтылгандай эле убактыбыз бүтүп калган себептен биз бул теманы кичине дагы чоёлу деп сезип турабыз. Ошон үчүн кийинки подкасттарда дагы бул теманы улантабыз. Ошон үчүн байланышта болуп, жанагы колокольчикти коюп койгула. Бул подкаст чыкканда албетте силер биз менен болосуздар, байланышта болосуздар. Биринчиден угасыздар. Анда амандашканча бар болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап чекит медиа сайтынан таанышыңыз.